чакырат мени чаташкан өмүр жолуна. Айламды таппай санаанын салган, чырмалып түшөм торуна. Сапарым алыс, барамын жалгыз, бактымды тилеп жолума. Көздөгү жашты көңүлгө сүртүп, ким мени кысат бооруна. Биргүл Наралиева Кусейин Карысаев атындагы Бишкек гуманитардык окуу жайы бүтүргөн. Ал бала кезден алгаш чымын жөнүндө жазып, анын ырлары Байчишкей балдар журналына жарыяланган. Студенттик кезде самалыктын алгачкы жыйнагына ырлары чыкканы дал бүгүнкүдөй эсинде. Студент болчубуз, Бишкек гуманитардык университетинде окуп жүргөндө, ар бир университетти кыдырып жүрүшчү да Нурлан агай менен, Нурлан Калбеков менен Абдысариев агай кичине жазган студенттерди чогултушчу чыгармаларынчы. Анан ошондо биз баарыбыз бергенбиз. Анан кийинчерээк ушу 1-2 айдан кийин кайра чакырып калышты. Силердин китебиңер чыкты, жыйнак болуп депчи. Анан өзүбүз таң калып калдык да, кантип эле депчи. Анан күтүлбөгөн жаңылык болду да. Анан баарыбызды чакырып, бет ачарын ушу бир жакшы жерден өткөрдү эле. Ал биз көрбөгөн, телевизордон көрүп жүргөн агайларды, жазуучулардын, акындардын баарын көрүп, Сүйүнбай агай, Иралиевди көрүп аябай сүйүнгөнбүз да. Ар биринен ушу самалыктын беттерине кол жазмаларын алып, эсимде ошондо аябай сүйүнгөнбүз да. Жаш акындардын калемин курчутуу, аларды колдоо максатында Кыргыз Республикасы өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы атайын демилге көтөрүп, 2 жылда бир самалык ырлар жыйнагын чыгарып келет. Биз сөзсүз түрдө самалык 7 жаш автор долбоорун, адабий долбоорун айтып баса белгилеп кетебиз. Самалык адабий чыгармалар топтомунун жаралыш тарыхына токтоло кетсек, бул 20 жылдан ашты. Таланттууларыбыздын саны, арбын, катары дале суюлбай эле көп. Жаштарыбыз катышсам деп дегдеген, ушул жыйнакка ырларым, проза, бир аңгемелерим чыгып калса деп ушундай бир аракет кылган жаштарыбыз көп. Ал үчүн бизге эле байланышса, биз ар убакта көкүрөгүндө көрөнгүсү бар жаштарды ар тараптан колдоого биз даярбыз. Самалык ырлар жыйнагына 7 дубанга атайын жарыя кылып, жаш калемгерлердин ырларын чогултуп, андан кийин атайын редакциялык кеңештен өтүп, анын жыйнакка чыгарылат. Эржигит Тилекбек уулу жаш акын катары самалыктын 15-санына ырлары жарыяланганына кубанат. Уюштурулган Самалык 15 деп аталган китепке бул окуу жайда окуп жүргөн кездерде жазган ырларымдын 10га жакын ырлар чыкты. Эң алгач ушу акындардын чөйрөсүндө, акындардын ириминде жүргөндө сунуштап калды. Сунуштагандан кийин мен дагы өзүмдүн ырларымды жөнөттүм. Ошол тандоо турунан өтүп, анан кийин бул китепке жарыкка чыкты. Эң алгач ушул китеп жарыкка чыккандан кийин мындай сезимдер чындыгында алып караганда бир башкача болду да. Себеп дегенде тамтуң баскан баладай эң алгачкы ырларым жыйнакка чыгып, жакындарыма, үйдөгүлөрдүн баардыгына тең сүйүнчүлөп барып, алган китептеримди таратып, окуп койгула, бөлүшүп койгула, пикириңерди айткыла, эң алгачкы ырларым ошол китепке чыкты деп мактанган. Бир жагынан сүймөнчүлүк экен, чындыгында жаңы гана жазган ырларың ошентип китепке басылып чыгып отурса, бул бир жагынан сүйүнүч, бир жагынан мактанып да жетине албаган убакыттар болгон десем чындыгында жаңылышпайм. Эгемендүүлүк алган жылдардын аралыгында самалыктын нускасы улам көбөйүп, коомчулук тарабынан окурмандардын сүйүктүү китебине айланып келет. Кезинде Элмирбек Иманалиев өңдүү залкарлардын ырлары алгачкы жыйнакка кирген болсо, бүгүнкү күндө 200ге жакын авторлордун ырлары самалык жыйнагынан орун алып келет. Азырдагы 16-жыйнакка жаш акындардын ата мекен лирикалык ата-эне жөнүндөгү ырлары тандалып жаткан учуру. Жаш калемгерлердин сүйүктүү самалык жыйнагына ак жол.